Eştekede na 80 yapmışsın. Qancha ақша chiqib ketdi? Столько сейчас дали уже. Жоқ, қанша? Санаған жоқсыз ба? Жөліне алып отқанда салу санап алдыңыз да. 4 мың ле? Ким татын эже өзү келип пе? Ташап кетти мен. Татын эже. Эртең келем, жетиштен келем. Ama китоптун экинчи кагаздары каякта? Уния басын. Эмесе? Уния? Мен мага мотор жаздырып койду. Таратерле деди. 4 мың Kaç 8 saat ne? Что есть деп турам мен кадам билем. Анда өзүнө эме эткенмин. Siz эжеге суроо, ушундай суроо беришти деп айтып Татын эже өзү берем деди. Китоп редакциясындагы бизге көрсөтүп, экөөнү тең чогуу айырыш керек. У вас 1000 да было? Кандай 1000? Siz кандай паспорт? Паспорт керек жок. Именно ошол чекни квитанция менен кеткен ошол. Андай не жок. Китоп берилбегендер ушул болот атпайбы? Өзү мыйзамсыз болгонун ачып келгенсип. Еще китоп да бербей коюшкан. Экиде сотта. Именно жерлер боюнчачы. Бүгүн бошобойбуз. Садам байке, жана лицевой счет ачылбады, бакчанын акчасын төлөй турган эме. Ал гимнаттын ачылды, районго ачылдыбы же айыл өкмөткө ачылдыбы? Айыл өкмөткө сайликтерде болот керек. Сентябрга төлөйбүз. Ошо сентябрга бир айлык ата энелер оплата төлөбөдү за питание. Мен сайлик менен иштешпейм да ошон үчүнчү. Айрын эже өзүнө зарплата алат экенде, тарбиячыларга ошону деле бөлүп берсеңиз болмокту за сентябрь месяц. За питание дейчи, сайтка карайсызбы? Булар алмайчы булар айрыган. Ну а чё она сидит тогда не метелится, ничего, эчтеке кылбай эле. Канчадан бери сиз эже Вот эми баягы жаңы иштегенде ушундай болот экен. Аялдар кайра Эч жака бара албайт кыздар. Устав жок, эч жака баса албайсың деди мынакей. Чурка билесиң мен. ушул структураны жакшылап изучать этиш керек болчу изнутри. Ойлоп атат да сизге түшөт деп. А бухгалтерия садик